Салам достор, Кыргыз дамдары каналына кош келипсиздер. Достор, мен бүгүн болонезия пастасын жасаймын. Эгерде кимге кызык болсо, анда эмесе мени менен чогулуңуздар. Биз биринчи казанга май куюп алабыз. Майды кызытып, пиязды майда кылып туурап кошобуз. Же болбосо мен баардык азыктарды майдалагычтан өткөзүп алдым. Анан сабизди салабыз. Сабизди дагы 5 мүнөт кууруп, болгар перецин дагы салдым. Аны дагы кууруп алабыз. Жана 2 тиш чеснокту дагы майдалап туурап коштум. Мына эми уйдун этинин фаршы. Менде 500 грамм. Сиздер койдун этинин фаршын кошсоңуздар деле болот. Аны дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Томат пастасын кошуп, аны дагы кууруйбуз. Татымына жараша туз салсаңыздар болот. Кара мурч жана паприка. Бардыгын жакшылап кууруп алабыз. Андан кийин помидор согу. Менде помидордун жарым литрче согун коштум. Эми казандын крышкасын жаап, жай отто биз 2 саатка демдеп коюп коебуз. Кайнап чыккан сууга туз салып, спагеттини салып кайнатып баштадым. Ар бир спагеттинин өзүнүн упаковкасында жазылган канча мүнөт кайнатыш керек экендигин. Ошого жараша кайнатып аласыздар. Жана спагеттиге кичине соустан салып, аралаштырып, сырды дагы теркадан чыгарып алдым. Эми идиштерге салып, үстүнөн соусун салып, жана сырдан сээп, рейхандын жалбырагынан кошуп, же болбосо кургатылган рейхан болсо деле болот. Жей берсеңиздер болот. Мынакей достор, биздин тамак дагы даяр болду. Эгерде рецептим жаккан болсо, анда сиздерден комментарий жана лайк күтүп калам. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.